Жигиттер силерге бир нерсе көрсөтөйүн, мындан карагыла. 17 балл дейт. Приоритет 10 балга түшүп кеткен. Аттестация не пройден. Буну азыр баягындай таштап койгом. Судимиз через 15 ден буну өтүп коем. А мына заказ албаганыма минус 10 болуп кетти. Не болот эми туугандар, заказ берем мына 17 балл менен. Саат мына 5-тен 33 мүнөт өтүп атат. 8 февраль жумушка чыгып атам жигиттер. Мына коэффициент такой жанып атат Москвада. Көрүп койгула. 17 менен кандай болот а? Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум такси жамааты. Саат 5-те чыгып атам, 5:30-да. Бүгүн как обычно ночь чыгып атам, ночьта иштейм. Силерге көрсөтөм бүгүн канча иштейм, эмне болот, полный силерге көрсөтүп кетейин. И Москвада өтө мындай кыйын болуп калды туугандар. Таксиде иштеш үчүн, такси келип Москвага келип таксиде иштейм дегендерге вообще невыгодно болуп калат туугандар. Машинанын арендасы 3,5 сом, 2 сом заправка кыласың, 1 сом жеп ичесиң, квартира, поезд, одеться, проезд. Там Кыргызстанга акча калабы, жөнөтөсүң, жөнөтпөйсүң, ал уже не билбей калдым уже. Москва вообще закондор өзгөрүп атат, штраф двойной болуп кетти туугандар. Алдын 250 сом эле камерадан өтүп кетсең, превышение скорости, азыр 550 сом кетат. Вообще уже 20% болуп калды. Штрафтар кымбат, уже невыгодно болуп калды. Ошо келем, иштейм дегендер силер 15 000, 20 000 көрсөтүп атасыңар го. Силер видео тартып, силер андай мындай кызыкып биз деле келебиз деген туугандар. Эми биз көрсөтүп атабыз, расходду айтпай атабыз да, расход деле өзүнчө жараша расходдору бар. 1000 сом, 10 000 иштесең деле 3,5 сом аренда берип койдуң, болду, 7 000 сага кала деген эмес да, ал расходдорду вообще көп. Налог төлөйсүң, күнүнө 1000 сомдой налог төлөп атабыз жигиттер. Таксистер именно ар бир таксист күнүнө 1000 сомдон налог төлөп атат. Вообще уже кыйын болуп калды. Ошого ойлонуп, эс Кыргызстанда жакшы жумушуңар болсо, кызыкпай кое бергиле, ошол жактан движение кылып, ошол жактан аракет кыла бергиле туугандар. Мен дагы кудай калса мына машинанын жигиттер, мен неге бул машина 3,5 сомдо арендасы Москвада 3,5 сомдон берет. Мен бекерге айдайм бул машинаны, потому что мен силерге ушул таксопарк айдаган таксопарк силерге көрсөтөм да, ушу келип алгыла, реклама кылам, ошого бекерге айдайм туугандар. Ошондой эси аренда болгондо мен деле билбейт элем кандай бул машинаны төлөйт элем, заправка тияк дегенди. Ошондой туугандар. Мен деле азыр ойлонуп атам, азыр мына машина договорум түгөнүп калса, либо Новосибирге айдайм, либо Новосибирге барам, либо Кыргызстанга айдайм. Новосибирге неге барам? Новосибирден машина алам. Новосибирде таксистер Honda Fit, Honda Jazz, там Toyota Corolla 2001ден баштап 2005ге чейин машиналарды Яндекс Таксиде иштесе болот. Лицензия керек эмес, апклеки керек эмес, иште керек, путевой керек эмес, ал жакта иштесең боло берет. Андай Fitте иштеп жүрөт менин досторум. 6 000, 7 000, 10 000 дей таап атабыз дейт. Нормальный да жигиттер. Фиттерде арендасы Новосибирде 1,5 сом экен. 1,5 сомго фит минет экенсиң Новосибирде. Ошо ойлонуп атам, если мына договорум түгөнүп калбаса, дагы продать этедиген болсок, Новосибирде машина аренда берип коем. Либо договорум түгөнүп калса, өзүм Новосибирге барып машина алып туруп, ошол жакта Яндекс Таксиде иштейм, аренда бербейм, өзүм машинамда иштейм. Силерге дагы видео тартам, Новосибирде жумуш кандай болуп атат. Эми чыгат да по-любому. Новосибир мен деле шака 300-400 миң акчам бар, фит алып туруп Новосибир такси иштейин дегендер дагы кызыгып калат. Ошого Новосибирге барып калсам, договорум түгөнүп калса, Новосибирге барып силерге такси көрсөтөм. Нормальный болуп калса, келип фит алып ошол жакта такси кылсаңыздар болот. Силерге полный информацияларды айтып көрсөтөм. Пока что ушул жердемин тууганда, пока что ушул жерде видео тартам. Качан мына машинанын договору түгөсө, ошо ойлонуп, эси Кыргызстанга барып Бишкекте иштеп беребиз болсом, Новосибирге барып, ну, где-то 90% что Новосибирге кетем, потому что Новосибирде 18 жыл жашагам, Новосибирде чоңойгом, Новосибирге барам. Ошондой ата-энем Новосибирде, ата-энемди көрүп дегенди кичине иштеп, ошол жакта движение кылабыз, 1-2 машина алып, аренда тияк дегенди. Ошон движенияларды билем, Новосибирде жашагам уже 18 жылдан бери полный бар жакты билем Новосибирде. Ошондой туугандар, Москвага келем дегендер ойлонуп иш кылгыла. Москвада болбой калды алдыңгыдей. Кыйын күнүнө закондор, күнүнө штрафтар, күнүнө кесактар чыгып атат. Вообще уже короче жумушка чыгайын жигиттер. Мына азыр
Birinchi zakazda только Comfort Plus qoldirib qo'ygan. Только Comfort Plus. Ошондой. Айтып коюн жигиттер, мактанбай атам машинаны бекерге минем деп. Комментарий жазбагыла, мактанып атасыңбы шакыр. Жок, мактанбай атам. Просто айтып коюп атам все. Ошондой биздер аракет кылдык да, бул машинаны бекерге миниш үчүн канча мен мехнетим кетти ушул YouTube'да видео тартып, монтаж кылып, канча вактым кетти, канча иштебей, ошондой да. Өзүм үчүн кылсам өзүм үчүн кылгам, силер үчүн мен просто айтып койдум все. Ушундай азыр бүгүн жумуш жасап 17 приоритетинен билбейм кандай заказ берет. Көрөбүз да. Кеттик болбосом. Заказды деле мынандай берип калган туугандар, Comfort Plus 1.22 коэффициент көрүп атасыңар, мына 1.22 и Comfort Plus мындай өзгөрүп калган. Мына башкача бир положение деле өзгөрүп калды. Биринчи заказды алдык туугандар, кудай калса жумушту баштайбыз. Мына фар нормальный жанат экен мына машинада. Фар мощный жанат экен, карасаңар. Ошондой туугандар. Биринчи заказды алдык, кудай калса. Эми бүгүн иштеп, ишти кылайлы. Тезирээк движение кылыш керек туугандар. Мынандай ичип атам. Мына адреналин таштап, ушундай нерсе ичип атам мына. Билесиңер, Кыргызстанда, Өзбекстанда знаменитый нерсе ушул нерсе. Анардан мына. Сонунда ичсең кайф. Өтөй жеттиме, тез да. Сага не бул? Биринчи заказды алдык, кудай калса. Не дейт бул? Ремень тагып алайын, кеттик. Экөөнү алып келдим, 27.933 сом. 900 дагы бир заказ берди эле. Перевозка домашнего животного дейт го. Жеттим. Дагы бир заказ алып келдим, баягы собаки. 1136 сом. Ит менен болчу собака. Мына. Ушул. Ити жок экен, Короче, ити жок экен, но где у вас собака десем, не дейт? У меня нету собака дейт. У меня этот есть дейт. Свинья есть, сына дейт. Чочконун баласы бар дейт. Кичинекай чочконун баласы бар экен. Это зачем вам десем? Я дома кормлю их дейт. Ой, жети, булар, чочкону да үйдө бакат экен, Мен биринчи жолу көрүп атам мындайды. Чочко. Менин багаж жабылбаптыр туугандар. Мына. Багаж жабылбаптыр. Багаж жабып коеюнчу. Так, друзья, если ищете машину и не знаете, где ее взять, и в каком таксопарке, я вам рекомендую таксопарк Рулем. Туугандар, машина издеп аткан болсоңор, кайсы таксопарктан машина алышты билбесеңиздер, ушул таксопарк Рулемге келип машина алсаңыздар болот. Ал жерде өтө көп скидкалар бар. Переведи друга, там получи скидку на аренду, там и так далее, друзья. Приезжайте, номер укажу, звоните и берите машину, работайте. Самое главное, не забудьте, что от шаху, если шахадан келдим деп айтсаңыздар, 2 күн промокод берет. Силерге бесплатный аренда төлөп койсоңор 2 күн, 3-чү күн аренда төлөштү баштайсыңар. Таксопарк Рулем. Все, мы дальше поехали работать. Заказды деле мынандай берип калган туугандар, Comfort Plus 1.22 коэффициент көрүп атасыңар, мына 1.22 и Comfort Plus мындай өзгөрүп калган. Мына башкача бир положение деле өзгөрүп калды. Биринчи заказды алдык туугандар, кудай калса жумушту баштайбыз. Мына фар нормальный жанат экен мына машинада. Фар мощный жанат экен, карасаңар. Ошондой туугандар. Биринчи заказды алдык, кудай калса. Эми бүгүн иштеп, ишти кылайлы. Тезирээк движение кылыш керек туугандар. Мынандай ичип атам. Мына адреналин таштап, ушундай нерсе ичип атам мына. Билесиңер, Кыргызстанда, Өзбекстанда знаменитый нерсе ушул нерсе. Анардан мына. Сонунда ичсең кайф. Өтөй жеттиме, тез да. Сага не бул? Экөөнү алып келдим, 27.933 сом. 900 дагы бир заказ берди эле. Перевозка домашнего животного дейт го. Жеттим.
Перевозка домашнего животного. Так, кайсыл жерде экен? Буларат. Кеттик жигиттер. Москвада пробка баштан жестко пробка болуп атат туугандар. Жигиттер, дагы бир заказ алып келдим баягы. Собака. 1136 сом. Ит менен болчу собака. Мына. Ушул. Опа, жигиттер, айланып Шереметке келип калдым. Шереметте отурам. Комфорт плюс менен жарым саат калды. Анан жигиттер, азыр Шереметтен бир заказды алам да, мына промокодду жагам да. Даш ушу 3 саат иштеп туруп тамакты ичебиз анан. Курсак ачып кетти жеттим. Саат 21:47. Жарым саат деп атат-ку. Даже коэффициентти деле күтпөйм туугандар. Коэффициент күтпөйбүз. Заказ алабыз, промокодду жагабыз, 3 саат иштеп туруп, ана тамак ичели, а? Жигиттер, аэропорттон заказды алып келдим. 23 минутта 1600 сом промокодду жактым беле. 3 саат промокод мен четко иштеп алайын да. Аэропорттон алдым. Ленинградскийге алып келдим. Жакшы, комфорту деле жаап койдум, короче. Берген урабыз бүгүн. 1623 минутта таза, комиссия албайт. Сонуна. Так, дальше кеттик, заказ бербей атат-ку. Бюджетим 2 тарифти жагып койгом, неге бербейт түшүнбөй атам. Заказ азбы? Кичине отурайлычы. Берип калар. Заказ алып келдим, жарым саат. 1500, 100, 200, 300, 400, 500, 600. О. 70 сом чиви таштаптыр. Дагы бир заказ бердиле. Комфорт менен 1.39 коэффициент менен. 70 сом чиви таштады. 1600 берди туугандар. Сонун. Биттер 7 минут алып келип койдум. 500 сонун. Жетимдер мыналар вообще жыттанып кетиптир, Эркекче мага ушундай жыттангандар жакпайт да. Сасып кетиптир, Ушундайм болобу? Свежий воздухом подышать хоть. Иш жакшы эле. Иштесе болот. Жигиттер. Болду, все уже. Анан айтып коеюн да, мына жан каналы катталбай атасыңар го. 10-15 эле адам катталып турат. Катталып койгула. Тезирээк биринчи видео тартайын. Просто 100 подписчик болбосо, YouTube'да экинчи каналды видео жүктөй албайсың да. Ошо катталып койгула да, 100 подписчик 200 кылып койгула, биринчи видеоду коеюн. Ошо силерди күтүп атам, биринчи видеоду тартып, мощно кылып чыгарайын деп атам. Ошол видео тигинде комментарийда ссылкасын коюп коем жигиттер, катталып подписчик кылып койгула. Биринчи видеоду чыгарабыз, мощно кылып жигиттер. Биз кеттик, заказды күтүп атабыз. Жигиттер, бир орус, бир кыргыз баланы алып келдим. Девушка орус экен. 23 минут. 1222 сом дейт го. 1250 сом перевод кылып берди го. Бала шедриге окшойт походу. По делам иштеп атам. Неге дебейсиңер? Комиссия албайт го. Промокод менен иштеп беребиз да. Мындай өчүрөбүз да. Мындай кылабыз.
Pромokod men kayf ekan tuğanlar. Abi şakçı төлөп etkensin. Kayf turgay bu promokodi. Kettik. Комфорт плюс менен 1.17 коэффициент как раз 1 соого берди тугандар. 1 соого берди. Ол 29 километр 29 минут. Центрден берет. О, центр. Жигиттер 1 соогодагы алып келдим 28 минут. 1500 почти. Промокод деле түгөндү, мына саат деле 1:30 болду. Промокод деле 1:30 түгөт болчу. Азыр ойлонуп отурам жигиттер. Аэропорт Внуково барып, ошол жерден тамак ичейинби деп турам. Внуководо жакшы кафе бар да. 1 соогодо азыр билбейм кайсыл жерде, бул жерде чайхана бар. Ошого Внуково айдайын, а? Внуково 15 километр дейт мына. 15 километр. Жакшы сонун. Не болду азыр мына промокод 1:30 түгөт болчу. Ошо заказдан албаптырбы? Комиссия көрөйүнчү. Еще деньги не поступил. Эми жигиттер гипкиди өчүрөбүз, потому что промокод түгөндү да, гипки менен иштебейбиз да. Заправканда поезд кетет, канча калыптыр? 190 километрге калыптыр. Заправка. Айда жылазе. Пропусти таксиста. Жигиттер 7000 иштеп коюптун, Саат 1:30 чейин. Промокод болчу жакшы экен. 7000 чистым иштеп коюптун, Сонун. Азыр дагы иштесем, 15 000 алып коем го дейм. 15 000 смело алып коем го. Жакшы, Аллага шүкүр. Кеттик болбосо, аэропортко барайлы. Аэропорттон Внуководон өз саат 1:30-2-де аэропортто заказ болбойт. Неге баратасың шаха дегендерге. Чайхана жакшы аз, мына 1 соогодо билбейм да кайсыл жерде чай ичет. Ошого Внуково бар чайды ичебиз, өчүрүккө коюп коем. Ошол жерден күтүп, чайды ичип, өчүрүк деле келип калат, комфорту жагып коем. По-любому берет саат 2 болсо деле. Да, жигиттер чайды ичип отам кафеде. Мощно болду. Внуководо. Азыр жумушту кайта баштайбыз. Кеттик. Жигиттер, Внуководон заказды алдым. Можайкага. Можайский шоссеге алдым. Алдык тугандар заказды деле. Жигиттер, Внуководон алып келдим. 20 мүнөттө алып келип койдум, Можайкага. 1600. Можайкага алып келип койдум. Линия чыгып коюн, Линия чыгып туруп, гипкиди өчүрүп коюн. Тугандар, центрде жүрөм, карагыла, Заказ бербей атат го. Не болтат бу, түшүнбөдүм. Бербесе бербер, күтөбүз, эми айла жок. Кичине манайды көтөрөлү, Qaynoq qo'shiqlar, muzikalar Uzmuz kanalida. Настроение зын болду го. Кайф болду го музыка, жигиттер. Клиент жок да ушинтип кичине манайды көтөрүп коебуз да настроенияны. Музыка угуп дегендей. Заказ бербей атат, мына жеттим, заказ бербейсиңби? Десем заказ берип жүрдү го 1.16 миңден.
Кайсыл жерге барат экен? Комфорт плюс 1.16, 4.85. Рейтинг. Кеттик жигиттер. 2,5 километрден берип тур, 5 минутта жетип барат экен. Нормально. Поехали. Жигиттер, аячты алып келдим. Короче, кичине община кармадык. Тияктан бияктан общинаны кармап 36 минутта 1600 акчасын алып койдум. Алдап салдап дегендей. Жигиттер, бензин түгөнүп калды го, бензин. Жакшы район экен эмнер. Домдор кымбат, домдор кымбат экен, бар жок. Короче, карагыла. Жакшы район го жигиттер, мына карагыла, мен кайсыл жердемин. Мына центри жанып атат, мен жүрөм, менин дурайым мынакта. Кана мына заправкасы. Заправкасы көрүнбөй атат го, кана. Заправка кылыш керек жигиттер. Заправка түгөнүп калды. Тиякта бир Газпром көрдү беле. Ошол жака айдай берсем. Аяш мен кичине сүйлөшүп, общинаны кармап, бияктан дегендей. Айтпай коер энди жигиттер көп нерсени. Шаха андай экенсиң, мандай экенсиң, бадник турбайсыңбы дебегиле анан. Андай эмесмин. Короче, жигиттер, эмне кетип алсам, мына карагыла. Ночь сварка кылтат, Мен өзү сварщикмин го, жигиттер, по профессии сварщикмин. Мынандай ночьта иштеп койбойт, Караңгыда кантип сварка кыласың? Вообще не стоит караңгыда сварка кылган. Мен вообще кылбайт элем. Маскада эле жардам бербейт караңгыда. Так что советую ночь варить запрещено. Тугандар, заказ деле алып келдим, бир заказ. 40 минут алып келдим. 40 минут, 40 минут. Көрүп койгула. 40 минут. 1750. Нормально. 1750 болду. Саат деле 7 болуп кетти, жигиттер. Саат деле 7 болуп кетти. Красный светофор жанып атат. Жакка келип укта деп атат уже. Яндекс. Укта, сени сменың түгөдү деп атат. Но кичине иштейин деп атам. Доходду бир айтып коеюнбу туугандар, Кызык аткандарга. Доходду айтайынбы туугандар. 12ге чейин 7000. Азыр саат 7 болду. 12ден кийин канча иштеди деп ойлойсуңар? Шака сказка кылбай айтчы тез дегендерге. 8000 болду. 12ден кийин 8000, 12ге чейин 7000, 15. Пока что нормально. 15 шлагбаум автоматически ачылат. 15-ти кайрып койдук туугандар. 15-ти кайрып койдук. Мен кайдайбыз. Өтө сонун заказ бербей атат. Ушул заказ жокто отурасың о жигиттер. Не кылыштым? Ушу аялдарды акча төрө турган кылып коюптур да. Үйгө кирип, аялыңа кара, акча төрө туруп коюп жатасың го. Заказ жокту. Заказ бербейт. Туугандар, акыркы заказ 27 минут. Ана жетимин алып келдим. 1057 сом. Как раз үй жакка келип калдым. Жигиттер. Доход 15800 болуптур. Азыр акыркы заказ таштадым. Промоко туда-сюда ошолор менен 15800 иштеппин. Ошондой. Мен үйгө кетип атам. Саат деле 8ден 12 мүнөт өтүптүр. 8ден
бес алып уктайбыз жигиттер. 8ге чейин иштеппин, иштесең иштеп жүрө берет экенсиң. Ушундай доход болду, ушундай видеоролик болду. Баардыгыңарга ассаламу алейкум. Каналга катталып, лайкадан басып кеткилер. Туугандар, биз кирпес алып, кайра эртең жумушка чыгабыз таксиге. Ушундай пландар, ушундай движениялар болуп атат да, короче, жигиттер. Силер менен де бөлүшүп, сүйлөшүп кеттим да. Все рассказал, все показал. Ассаламу алейкум, шахадан, Москвадан, жигиттер. Давайте, удачи всем.